Бишкек дүйнөдө ыш каптаган ири шаарлардын катарына киргени маалым. Жылытуу мезгили башталган чакта бул маселе кайрадан көтөрүлүүдө. Экологдор болсо абанын булганышы эселеп өскөнүн айтып, алдын алуу чараларын көрүүгө чакырык таштап келишет. Буга чейин экологиялык кыймылдын мүчөлөрү Бишкек мэриясына кайрылып, жаңы жылдык фейерверктерден баш тартууга чакырган. Ал ортодо шаардык мэрия келе жаткан 2024-жылды тоосуу программасына салют атуу киргизилбегенин кошумчалап, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин сунушун колдой турганын билдирип чыкты. Демек, бул жылы Бишкекте Ала Тоо аянтындагы майрам тоосуда түстүү фейерверктер салют атылбай турган болду. Бишкек жана Ош шаарынан кийин эле Жалал Абад ыштын көрсөткүчү боюнча биринчи орунда турат. Абанын булганганын бул видео тасмадан да байкоого болот. Бирок шаар бийлиги жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүгө 1 миллионго жакын каражат бөлгөнүн, анын ичинде салюттар да сатып алынарын айтты. Майрамга даярдануу максатында жергиликтүү бюджеттен шаар жасалгасына 1 миллион сом акча каражаты каралган. Ал акча каражаты тендерге коюлуп, 810 миң сом утуп алынып, азыр ушул шаар жасалгасы, ушу балаттын жасалгасына жумшалмакчы. Андан сырткары мэрдин балатысы өткөрүлмөкчү. Бул жерде 500 балага белектерине 485 миң сом акча каражат каралган. Бул да тендерге коюлат. Ушул тендердин негизинде балдарга белектер алып берилет. Андан сырткары ушул салютка деп 60 миң сом акча каражаты каралган, жана Аяз атанын билектерине 5 миң сом акча каражаты каралган. Албетте, өлкөдө пиротехникалык каражаттарды сатууга жана колдонууга тыюу салынбаган менен адистер мүмкүн болсо колдонбой эле коюуну сунуштайт. Аталган заттарды 1 декабрдан январдын 15-ине чейин атайын уруксат кагазы бар ишкерлер гана сата алышат. Аны колдонуудагы эрежелер сакталбаган учурда өрттүн келип чыгуусуна жана адам өмүрүнө коркунуч алып келген жагдайлар бар. Аны колдоноордон мурда ошол нускоо менен таанышып, ошонун талаптарын аткарыш керек. Мындан тышкары пиротехникалык каражаттарды колдонууда коопсуз жайды тандаш керек. Ошол колдонуп бүткөндөн кийин дагы эгер пиротехникалык каражат иштебей, атылбай калса, аны ачууга же аны үңүлүп кароого ушундай аракеттерге барбаш керек. Себеби ошо кокус дагы атылып кетип, жарандар жарылып калышы мүмкүн. Негизи эле биз жарандарга ушу пиротехникалык каражаттарды колдонбоого чакырып кетебиз. Жаңы жылда көңүл көтөргөн салюттарды колдонуу ар бир үйдө салтка айланган көрүнүш. Айрыкча бул каражаттар жаш балдарды кызыктырып, ата-энеси алып берүүгө мажбур. Деген менен акыркы мезгилде мындай көрүнүштөр азайып баратканында байкоого болот. Ага кеткен чыгымды башка муктаждыктарга жумшоону туура көрүшөт. Балдарга алып бере бербейин деле. Анан кийин чоңоюп калгандан кийин өздөрү билет экен, өздөрү алып жүрөт. Мен анан зыяны бар дегенинен каршымын да. Ал эми бир жарылат болду, а бирок мындай көңүл көтөргөнгө жакшы. Несі адамга зыян экени, экологияга тийгизген таасирлери ham терс экени белгиленип атат. Акыркы күндөрү дагы мындай жол кырсыктарынан салюттар жарылып атпайбы? Жарылды го. Ошону дагы карап туруп, биз ошондо деле экологияга канчалык зыян кетти, ошол нерселерди биз эске алуу менен бул салютсуз деле тоссо болот негизи жаңы жылдарды. Жана биз балдардын көңүлүн кыя албай эле алып берип кое беребиз. Кошумча маалымат катары айта кетсек, буга чейин Бишкек Нарын Торугар Туна жолунда жарылуучу пиротехникалык каражаттарды ташыган оор жүк ташуучунун айдоочусу рулду башкара албай жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесепетине фейерверктер жарылып, ири өрттүн чыгышына жол ачкан. Анын кесепетинен бир адам каза болгон. Асия Сыдыкова, Эркин Салиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.